Салам достор, бүгүн баклава жасайын деп турам. Баклава бул түрк ашканасынын эң эле мындай көрүнүктүү тамагы болсо керек. Мен өзүм Турцияда жашап жүргөн кездерден эң эле көп сагынган тамактардын бирөөсү бул баклава болчу да. Бул жака келгенде дагы ушул баклаваны сагынып, түрк дүкөндөрүнө барып алып жүрдүк, бирок түрк дүкөндөрүндө баасы кымбат. Ошондуктан мен YouTube каналдарынан карап, ушул түрктөрдүн баклавасын бир жөнөкөй бир кыргыз кыз жасай алабы деп издеп жүрүп, мындай оңой баклаванын рецептин таптым да. Анда эмесе бүгүн ошол баклаваны жасайбыз. Ал да мидия баклавасы болот. Андегенде эле ишти камыр кылуудан баштайм. Камыр иши кыргыздарга эң жат эмес нерсе. Ошондуктан камыр ишинен коркпой эле койсо болот. Бир стакан мындай чызыгына чейин болгон сүт куям. Сары май, сливочное масло эмес, каймак май эмес, именно ошол сары майдан бир чоң кашык менен бир кошсо, сары май. Бул жерде стакандын 1/3 келе тургандай суу май бар. Бир жумуртка. Бир кашык уксус, алма уксусу болуш керек. Бул баягы үйлөрдө колдонуп жүргөн уксустун концентраты эмес, 9% алма уксусунан бир кашык. Бир аз туз. Көп деле эмес, бир аз туз. Анан бул жерде 3 стакан un, анан бир пачка разрыхлителдин 1/3 бар. Ошону кошом. Эми ушуну жакшылап жууруп, камыр кылам. Камыр даяр. Эми бул жумшак камырды үстүн жаап бир аз тыныктырып коём. Камыр жакшылап тынык чекти, миди таттуусун каймагын кылабыз да. Ал үчүн бир чөмүчкө 10% сливки же болбосо кою сүттөн бир стакан алып, бир стакан чыкты. Анын үстүнө манная крупадан 2 кашык кошуп, жакшылап коюлчекти аралаштырам. Биз билген эле манная кашанын бир түрү болот да. Коюлана баштады. Бирок жакшы коюлана элек. Отун бир аз азайтыш керек экен. Эми буну муздаганга чекеге алып коем. Муздаган сайын дагы да коюланат. Камыр бир аз тыныкты. Эми бул камырды 4кө бөлөм. Төрт жолга кылам дагы. Буну дагы бир аз дагы тыныктырам. Камыр тыныкты. Эми бул камырларды жаям. Камырлар кичинекей болгон үчүн 4-төн бирден эле жая баштайм. Камырды ундаш үчүн un эмес, крахмал алдым. Менде жүгөрүнүн крахмалы бар. Бул үчүн
картошка крахмал болсо деле болот. Кабырларды жайып бүттүм. Амыры мындай болгондо, оңгөнө тургандай жукалык да болсо болот. Эми баклаваны түйө баштайм. Ал үчүн амырларды гармошка кылчам. Мындай гармошка. Но кесмеге кыргыздар кесип аткандай гармошка кылат го, ошондой мейде. Андан да мейде гармошка кылып, гармошканын кырынан ачып. Так, булашчасын кесип салам дагы. Мына жерлерди гармошкаларды ортосуна бир аз майдаланган жаңгак, бир аз. Дагы бир аз. Жаңгактын үстүнө баягы даярдаган каймактан катып калып туруп бир кашык алып аны да коючум. Андан кийин жагып ноулердин бардыгын мындай жетпей калган жерге эми мына кылып ортолорун бөлүп чыгам. Гармошкалар ачылып, мындай мидияга окшошо баштайт. Айнек идишти жакшылап майлап мидиялерди тизип чыгам. Мидия баклаванын үстүн биздин баягы калган сары майдан, банканын астында бир аз сары май калыптыр, ошо менен майлап чыгам. Духовканы 180 градуска ысытып койдум. Эми ушул духовканын эң астагы кабатына баклаваларды коебуз. Баклавалар 35-40 мүнөттө бышат.
Астыда баклавалар бушка чекти. Бул жерде баклаваны баклавалган шербет жасайм. Ал үчүн 1,5 стакан кум шекерге 2 стакан суу коюп, шекер жакшылап эригичекте аралаштырып турам. Эрип суу кайнагандан кийин акырын отто ошол 30 мүнөттөй кайнатып, анан баклаванын үстүнө төгө турган шербет, коюу шербет пайда болот. Эң жоопкерчиликтүү мезгил келди. Баклава бышты. İçini açıp durup. Opa. Birincisi. Alıp. İkincisi. Эми ушул баклавага мына кайнап жаткан шербетти коем. Бисмилла деп туруп. Баклаванын шербетин койдум. Эми баклава муздаганча ушул шербеттин баарын өзүнө сиңирип алат. Анан ошол 1-2-3 саатта жакшылап муздайт. Муздагандан кийин анан баклаваны жей берсе болот. Мидия баклавасы даяр болду. Жанына 1 стакан турецкий чай дамдадым. Анда эртеден бери сабырсызданып жаткан баклаваны жеп көрөйүн. Видеону акырына чейин көргөнүңүз үчүн рахмат. Жаңы видеолордо көрүшкөнгө чейин.